Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу башкы прокурор Курмангул Токторалиевич, урматтуу улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы Марат Муканович, урматтуу улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кылышбаевич, урматтуу ички иштер министри Уланбек Омаконович. Адвокаттар эле коргойт кылмышкерлердин, кылмышка шектүүлөрдүн укугун. Ал эми коомдук жактоочу же болбосо мыйзамдуу өкүл аны коргошко акысы жок деген мыйзам бар. Силер ага катыша албайсыңар деп мени кылмышка шектүүлөрдүн укугун коргоонго тыюу салып келдиңиздер эле. Оказывается, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 61-62 беренесинде так көрсөтүлгөн экен. Жана ошондой эле жазык процессуалдык кодексинин 318 беренесинде так көрсөтүлүптүр. Мыйзамдуу өкүл айыпкер тарапка дагы, жабырлануучу тарапка дагы, жана башка бир тараптарга дагы катышканга укугу бар деген. Ошол беренени соттор окуйбу, окубайбы билбейм мен. Мыйзам билишеби же билишпейби билбейм. Буга чейин мени ошо кылмышка шектүүлөр тарапка катыштырбай келди эле. Мен көчөгүнү атайын конституциялык сотко барып, арыз жазайын деп барып, анан кийин ал жерден бир кагаз алып келдим. Бул кагазда ачык көрсөтүлөт. Бул жерде ушул кагазда так көрсөтүлгөн мына. Жазык процессуалдык кодексинин 63 беренеси, УПКнын 55 беренеси, жазык процессуалдык кодексинин 2-часынын 4 статьясы 46 беренеде, ошондой эле жазык процессуалдык кодексинин 1-часынын 3 статьясынын 20 беренесинде, жазык процессуалдык кодексинин 25-1 5 УПКда конституциялык мыйзамдын 61-62 беренесинин 2-часында көрсөтүлүп турат. Жана 318 беренесинде мына бул жерде ачык жазылып жатат. Обвиняемые или его законным представители их прав и обязанности деп биз сотко толук түрдө катышууга мыйзам жол бергендигине карабай, республикада соттор бизди катыштырууга тыюу салып келген. 2019 жылдагы берени билгенге чейин, жылга чейинки беренеде бизде жазык процессуалдык кодексте 5-беренеде коомдук жактоочу катарында катышууга укук берилген эле. Аны Атамбаев деген бир сорду алып туруп, гуманизация деп туруп, анан ошол беренени жок кылып коюп, азыр бүгүнкү күндө адвокаттарга бизнес центрге айлантып койду. Адвокаттар каалагандай ортомчулук кылып, сотко берсе берип, бербесе сот сурап атат деп чөнтөгө салып коюп атышат. Мына ошонун кесепетинен галияк калган жабырлануучулар мына. Ушул Жалал Абад областы боюнча эле мага кайрылган жарандар. Жалал Абад областы боюнча. А мага Чүйдөн кайрылгандар канча, Көлдөн кайрылгандар канча, Остон кайрылгандар канча, Баткенден кайрылгандар канча. Мен анын баарына жете албайт экенмин. Мен булардан акча албай иштеп атам. Мен передвижение кылсам гана ошол тиги жол расход төлөп атышат. Гостиницага жатсам, ошонун гостиницасын төлөп берип атышат. Тамак ашыма акчасын өздөрү колу менен берип атат. Мен бир тиын чөнтөгө салган жокмун. Карапайым бечаралардын укугун коргоп, ушу 5-6 жылдан бери ушу Тогостороодо жүрдүм эле. Мышык ыйлаган состоянияга алып келип коюшту. Урматтуу башкы прокурор, өткөндө жазык кодексине же ошондой эле процессуалдык кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизип 21-жылы мыйзам кабыл алдыңыз. Ошондо жанагы коомдук жактоочу деген институтту кошо киргизип кетсеңиз болмок. Азыр деле кеч эмес. Атайын мыйзам кабыл алып, коомдук жактоочу деген институтту кайра киргизбесеңиздер болбойт. Адвокаттар ушундай чекке жетти, милиция сурап атат, прокурор сурап атат, сот сурап атат, келе бергиле деп жабыркаган адамдардын чөнтөгүн кагып, адвокаттарды катыштырып атат дагы, адвокаттар олчойгон акчаларды алып туруп, анын этегине чыгарбай туруп, ала берип, анан кийин этегинде качып кетип атышат. Жок, мындан ары мен защита жасай албайм, эмне кылайм деп ийинин кушуруп, ошол тергөөчүнүн, соттун
сотқа чыккан мамлекеттик айыптоочунун арам иштерин жабыш үчүн аларга да сатылып кетип атат. Бул кандай? Бул Кыргызстанда бул адвокатура барбы жокпу деген маселеде мен адвокаттарга ачуу тийсе кечирип койсун. Мен көп адвокаттардын кайсы кылмыш иштеринен кандай акча алгандарынын баарын көрүп жүрөм, арасында аралашып жүрөм. Мен ошол жабырлануучу тараптарга айтып жүрөм, сокур тыйын бербейле. Муну мыйзамдын алкагында чечебиз десек болбой берип койгон фактылар да бар. Мен жакында ушул маселе боюнча бир топ нерселерди көтөрүп чыгам. Президентке кайрылам. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевка ошол документтерди берем. Башкы прокурор урматтуу Курманкул Токтаралиевичке берем. Мен ишенген азыр бүчөлүү орган бар. Милиция кызматкерлери, ички иштер министри билбейм. Бири-бирин кырышыбайт этип, бири-бирин колдоо менен гана мына өздөрү каалагандай иштерди жасап атат. Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, урматтуу президент, ушул мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүдө коомдук жактоочу институтун кайра киргизип, коомдон ушул кыйналган адамдардын укугун коргой турганга бизге мүмкүнчүлүк бериңиздер. Болбосо бечараларды сыздатып, адвокаты бир жагынан саап, соту экинчи жагынан саап, тергөөчүсү бир жагынан саап, анан сотко чыккан прокурорлор экинчи жагынан саап, карапайым элдин жонунан кайыштырып, капчыгын кагып, ошолордун үй бүлөсүн караманча жайдак калтырып, мындай айтканда кишистандан чыгарып коет. Мындай акмакчылыкты, шермендечиликти токтотуш үчүн коомдук жактоочу институттун сөз киргизүү бүгүнкү күндүн талабы деп эсептейм. Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, сиз келгенден бери 19-жылга чейинки мыйзамга өзгөртүү киргизген Атамбаевдин гуманизациясын оңдогонго бир 200дей беренеге өзгөртүү киргиздиңиз. Эң жакшы кылдыңыз. Бирок көп беренелер дагы калып жатат. Ошон үчүн кайрадан карап чыгып, коомдук жактоочу деген институтту киргизип, коомчулуктун өкүлдөрүнө мүмкүнчүлүк бериңиздер. Антпесе адвокаты, сотту, милициясы, тергөөчүсү, прокурору баары кошулуп алып, бизнес центрге айлантып алып, карапайым адамдардын капчыгын кагып бүтүштү. Жардам бериңиздер. Рахмат.